Ош шаарындагы Коргон-Дөбө көчөсүндө котлован казылган жер тилкенин кожоюну изделүүдө. Тагыраагы аталган даректин ээси ким экенин тиешелүү кызматтар өздөрү да билишпейт. Ал эми жандагы жашоочулар котлован казылып үйлөргө зыян жеткенин айтып жаттанышат. Бүгүнкү күндө жергиликтүүлөр шаардык бийликке арызданып казуу иштерин токтотушкан. Ал ортодо белгисиз кожоюн элдердин зыян жеткен үйлөрүн сатып алууну көздөп тургундар менен бир чечимге келе албай жатышыптыр. Экинчи Борбор калаанын Коргон-Дөбө көчөсүнүн жашоочулары жер тилкени белгисиз компания келип көп кабаттуу үй тургузуу үчүн жерди казып салганын айтышууда. Алардын айтымында казуу иштеринин кесепетинен жакын жайгашкан үйлөргө зыянын тийгизген. Мындан сырткары жумушчулар түнү иштегендиктен тургундарга тынч уйку жок. Бул абалга нааразыланган жашоочулар жергиликтүү бийликке арызданып, анын негизинде убактылуу токтоп турат. Saat 10'a çeyin, 9'a çeyin işlesin, onun gintinçlik bunu. Orası da saat 12'ye çeyinem, 11'e çeyinem, onun giyinem. Bayağı kulağımızga jönle bayağı traktörden doğuş sinip kalıp kıyla günü. Öz orup, men avariyadan kişinin oruğamında. Onun beter koşumça oldu. Bir tınçlık vermedi kızım bir yerden. Бул жер тилкеге чындыгында эмне курулат, ким куруп жатат белгисиз. Анткени тиешелүү кызматтар экотехинспекция жана архитектура аталган жайдын кожоюну ким экенин билишпейт экен. Тагыраагы бул боюнча тактоо иштери эми башталыптыр. Бүгүнкү күндө бирөөгө тиешелүү аныкталган жок. Аталган объектте жанагындай эч ким жок. Бүгүнкү күндө жумуш токтоп тургандыгы байкалган. Ошондон анын ээсин табуу боюнча бүгүнкү күндө жумуш жүрүп атат. Ал боюнча биздин ушул аймакка бөлүнгөн адис атайын жеринде барып, бир эмес бир канча жолу барып, ким тарабынан курулуп атат, кандай курулуш курулуп атат. Ошол боюнча жеринде барганда курулуш куруп аткан адамдарды тапканга мүмкүн болгон эмес. Ал эми төмөндөгү тиешелүү кызматтар өз убагында чара көрүлгөн деп актанышса, тургундар алардын айткандарын төгүнгө чыгарышууда. Эч ким текшерген жок. Эч ким келген жок. Биз чала баштагандан келип атат. Бирөө келип текшердим деп атат, эч ким айткан жок. Ошо архитектурадан респект баланы чакырсак келди дагы, булардын немеси незакону бар, бизден неме берген жокпуз деп туруп караса эч ким жок. Кетти. Келгенде иш баштап аткандан чакыргыла деп чакырсак, кечинде иш башташты эле. Ол телефон албай келбей койду. Жашоочулар белгилегендей, бул маселеден сырткары белгисиз кожоюн тургундардын үйүн сатып алууну максаттап жатыптыр. Анда жакын жайгашкан үйлөрдү төмөн наркта сурагандыктан жер ээлери менен бир пикирге келе алышкан эмес. $16 $16 дегенден кийин биздики эч кандай жер алганы болбойт, же үй салганы болбойт, же үй сатып алганы болот. Эмнеге дегенде баары жок азыр кымбат. Биздин талабыбыз же алса бүтүн маала менен алсын. Элди тынч койсун. Албаса тынч коюп койсун. Эске салсак, буга чейин курулуш маселелери жергиликтүү бийликте да көтөрүлүп. Анда Ош шаардык регионалдык шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын башчысы Ажымурат Жолдошевго сөгүш жарыяланган. Мындан сырткары ушул жылдын 4-июнунда эле мыйзамсыз дээлген Ош шаарындагы Масалиева көчөсүнүн 64 көп кабаттуу үйдүн курулушу бузулган болчу. Бактыгүл Мирадилова, Адлет Нишамбаев, Нур Ньюс.